Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Биз азыр Чикаго шаарындабыз. Артымдагы желекти көрүп турасыздарбы? Жаңы келгенде желекти көрүп абдан сүйүнүп кеттим. Бүгүн бул жака келген себебим Чикаго шаарындагы мекендештердин ийгилигин көрсөтүүдөн тажабайбыз. Ар дайым көрсөтө беребиз. Бир жума мурун Нурмат энем чалып калды. Алмаз байке ушинтип Чикагодан жеңил машина оңдой турган сто деп койсок болобу. Кыргызстанда сто дейбиз, эмиякта шап деп коет. Ошо шап аштым эле, бир сыйра келип тартып кетиңиздер. Мекендештерге жардам болот. Кимдин машинасы бузулуп калса, мага кайрылсаңыздар болот дейт. Бул видеонун ылдый жагына адресин жазабыз. Нурмат энебиз менен таанышалы. Амансыздарбы, туугандар, жакшысыздарбы, жердештер? Жеңил машина оңдой турган шап. Ар любой сложности ремонт жасайбыз. Жөн эле май алмаштыргандан баштап моторду чачып, кайра чогултуп берип, жасап бергенге чейин. Анан өзгөчөлүгүбүз дагы биз гибрид системаны жасайбыз, батарейкаларды ремонт кылабыз. Биз деген азыр жаңы батарейка алып салыш элдер үчүн, биздин жердештер үчүн өтө кыйынчылыкты туудурат, себеби деген ал кымбат. Биз арзаныраак кылып өзүнүн эле эски батарейкасын ремонт кылабыз. Ошо 350 сомдон баштап бөйдөн көстөй канча батарейка бузулганына жараша ремонт кылып беребиз. Анан биз бул жерде биздин эвакуаторубуз бар, өзүбүздүн жеке эвакуаторубуз. Ал towing truck, ал болсо айланадагы 20-30 милянын ичиндеги жолдо калып калган машиналарды, бузулуп калган, кырсыкка учурап калган машиналарды бекер алып келип өзүбүз оңдогонго даярбыз. Баары сиздер үчүн жардам, бири-бирибизге жардам бериш үчүн. Пайдабыз келсин, камбайың башкысы. Абдан сонун, азыр деген бир детальнады көрсөтөбүз. Мага да абдан кызык болду. Достор, мындай болот атпайбы? Азыр көптөгөн биздин мекендештер Америкага келип, Prius машинасын айдап алып, анан доставкада жүрүшөт. Доставка болсо эме Prius машинасы эме деп коет го, гибрид деп коет го, э? Анан батарейка менен жүрөт да. Анан жана келгенде Нурмат эне мага көрсөттү. Батарейканы полностью көрсөттү. Анан баягы жарабаган батарейкаларын алмаштырып, арзан жасап берет экен. Анда эмне кылалы? Нурмат эне эме кылбайлыбы? Тетиги көчөнүн эки кесилишинен баштап силердин столго, шапка кантип кирет, паркингиңерди көрсөтүп, анан ичин көрсөтүп, анда кеттик. Пока жолго жеткенче өзүң жөнүндө кичине тааныштырып дегендей. Өзүмдүн атым Нурмат. Кыргызстандан келгениме, Америкага келгениме 2 жыл болду. Бул KS Repair деген унаа оңдоочу жай. Бул деген KS Repair деген трак оңдоочу шаптын филиалы. Ошол шаптын колдоосу менен, ошол шаптын негиздөөчүлөрүнүн колдоосу менен ачылган шап. Бул негизи основной компания бул Coil Transportation. Өзүңүздөр байкагандай баары эле кыргызча аттары. Атайын өзүбүз үчүн. Көчөлөрдүн кесилишин көрсөтөлү. Ошо бул Тынч район, Лагренч деген Иллинойстун тынч райондорунун бири. Жалаң биягы бул жак бетти тарабы жалаң жылой райондор, элдер жашаган. Бул жак тарабында ушундай трак, жеңил машина, башка нерселерди оңдоочу жайлар. Бүт баары айланада тынч, андай кылмыштуулук жок жер. Бул деген эме болот атпайбы? Эгер чоң трак келсе го, кичине баягы эме болуп калышы мүмкүн, э? Баягы кыйналып калышы мүмкүн. Жеңил машина үчүн эмне? Шуулдап келет да. Мына жакшы өзүңүздөр көрүп атасыздар, э? Паркингки сонун экен. Канча машина батат бул паркингке? 25 машина батат. Бул жердин эң кызыктуусу биздин паркинг жабык, англисче айтканда private parking. Бул деген эмеси дарбаза жабылат, култанат, то есть коопсуздук ичинде сакталат. Ичине баягында биздикилер бар да, мына бул сыяктуу кырсыкка учурап калган. Бул болсо иншуранс менен териштирүүсү бүткүчөктү, ушу жерде туруп турсун деди. Көчөгө каалаган жерге токтотуп берген болбойт. Болбойт, э? Биздин жакшы жерибиз ушу жабык болгон өзүбүздүн территория, биз каалагандай токтотуп беребиз. Анан дагы бир кызыктуу нерсебиз бизде деген өтө популярный машиналар. Бул Prius менен Camry. Мына өзүңүз көргөзсөңүз. Азыр көрсөтүп коеюнчу мына. Бул ремонтко келген машиналар экен, 25ке жакын машина батат экен. Мыякта Toyota Camry турат. Бул Prius'тун эскиси, Prius'тун бир аз жаңырагы. Бул машиналар донорлор. Себеби деген биздин жердештер жаңы машина, жаңы запчасть алган кымбат, анан кээ бирөөсүнө бир кыйынчылык туудурат. Ошол себептен биз ушу донорлорго койгонбуз, чечип бар запчастын арзан кылып салып беребиз биздикилерге. Абдан сонун. Ошо ыңгайлуу шарттарынын баарын изилдеп эметкенбиз.
ошо биздин элдерге, жердештерге пайдалуу тийсин деп. Жакшы достор, өзүңүздөр көрүп атасыздар. 25 машина баткан паркинг бар экен, закрытый экен. Баягы кетишинде жаап коет, кулпуланат, эч ким тийбейт. Анан деген бул жака деген приустарды алып келип коюп, мекендештер келгенде запчасти арзан бул приустардан чыгарып салып берет экенсиңер, Жакшы. Могу жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, аты жазылып турат. К деген тамганы көргөндөр сүйнөсүн да, Кыргызстан деп. Мына Кыргызстан. KS деп турат да. А могу номер эмне номер? Буга чалса болобу? Ушул менин номерим, мага жеке номерим, мага чаласыздар. Мен өзүм ар дайым эртеден кечке чейин ушул жердемин. Мага абдан жеңил болбоду, карабайсыңбы? Мыякта деген эме турат да, силердин шаптын аты турат. Нурмат Энебиздин телефону турат. Мыякта Instagram бар экен, Ушул шаптын Instagram. Бул жакта адреси бар экен. Мына 335 Вашингтон Авеню, Лагранж, Иллиной. Мыякта адресин жазып коюптур. Ушул адресте дагы видеого да жазабыз, ылдый жагына жазабыз. Анда ичине кирип, ичинде толук бир сыйра көрөлү, Бул байке, бул таксиде иштеген байке келген, жаңы батарейка алыш, бул Camry менен Avalon'дуку өтө эле кымбат. Ошон үчүн ремонт кылып атат. Ремонт арзаныраак. Могул эме, бул да гибридпи? Гибрид. Бул биздин байке, кыргыз байкенин машинасы бу. Бул батарейка чечип койгондон кийин ушундай болот. Мына бул жакта батарейканын баары чечилиптир. Бирок кычыраган машина экен. Avalon дейсиңби? Avalon деген бул престижный машина да, чынбы? Camry'ден өйдөрөөк турган машина. Ошо батарейканы көрсөтсөң жакшы болот эле да. Бул батарейканын турушу ушундай. Приустугу кичине мында кыскараак болот, азыраак болот, 4 секцияга азыраак болот. Бул Avalon'дуку чоңураак болот. Мен мындай меткаларды коюп койгом, кайсылары бузулган экен. Ушуларын алып, жаңы салып, анан 60 күнгө чейин өзүмдүн жеке гарантиямды берем. Эгер кокус кайра батарейка иштебей калчу болсо, мен жоопкерчилик алып, өзүм лично жасап берем. Жакшы. Do I need to pay? Yeah. Could you give me 2 minutes, please? Yeah. Just a second. Эме турбайбы, Нурмат Энебиз деген батарейканын баарын чыгарат экен дагы, мына крестик коюп коет экен. Жарыбаган батарейкаларын полностью алмаштырып, анан арзан жасап беренге аракет кылат экен, бир 300-350га. А так могу батарейканы алмаштырса канча? 2000-3000 болуп кетеби? 2200 болот да, иши менен, анан батарейканын жаңысы менен. Жакшы, канча бала болуп иштеп атасыңар? Бул жерде азырынча 4 адам эмгектенебиз. Бул байке экөөбүз главный мастерибиз. Мен болсо ушу электронный, технический жагынан эмемин, байке болсо механический частьтын главный мастери. Бул байке мотор, коробканы кыскынча айтканда жайлайт. Айтып атпайсыңбы, дагы бир балабыз? 2 жардамчыбыз бар, анан бир эвакуатордун айдоочусу бар. Эвакуатордун айдоочусу 24 саат күнүнө иштейт. То есть күнүнө байланышта. Любой жерден барып, любой маалда машина кыйынчылыкта сиздерди жүктөп кеткенге даяр. Достор, ошо биз Чикагода машинаңыздар бузулуп калса, Чикагодан бир 20-25 майл эмеге мекендештерге да айтып коюш керек да, бир 50 километр болуп калат го деме, 50-60 километрге чейин аралыкта машинаңар бузулуп калса, чалсаңыздар, Нурмат Энебиз өзүнүн эвакуаторун жиберип, бузулган машинаны бул жака бекер алып келип, анан баардык нерсени бүт баарын жасап берет. Анан баса белгилеп кетчү жери, дөңгөлөңүздөр жарылып калса, аккумуляторуңуздар отуруп калса, чыгырбай эле коюшуңуздарды суранат элек. Себеби андан серьезныйраак маселелер бар, мотор токтоп калат, кырсык болуп калат. Биз просто жардам катары деп, аны баягындай за слабость не принимать деген эле кеп да. Ооба. Дөңгөлөк жарылып калса башка сервис чакырса болот, сиз деген өтө сложный, коробка бузулса, мотор бузулса. Ассаламу алейкум, кандай турасыз? Жакшы турасызбы? Жакшы. Атыңыз Серик экен. Серик, Серигова. Кандай турасыз? Жакшы, жумуш істеп атырмыз. Окшоп атабы баары? Проблема жок. Проблема нету, да? Проблема жок. А бул машинанын эмне, моторун жасап атасыңарбы? Мунун моторун ауыстырдык. Башка мотор. Башка мотор саласыңарбы? Башка мотор салып атат. Жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен шаптын ишин бир сыйра көрсөтүп коеюн анда. Достор, мына жасалып аткан бул машина гриптир, бүт баары чачырап жасалып атат. Мыякта лебедка бар экен. Эми кадимки эле шаптын ичине окшош да. Мыякта мына моторду чечип койгонбу. Ар кандай каражаттар, шаймандар деп коебуз. Эң сүйүнкөнү мага могу Кыргызстаныбыздын желегин көрүп, абдан сүйүнүп кеттим. Американын желеги менен чоо коюп коюптур. Бул жакта бир Prius машинаны эмне деп коет могу? Домкрат, чоң домкратты эмне дейт?
Мына бул жака машинаны көтөрүп коюшуптур, достор. Мына бул жакта бир машинасын оңдоткон киши акчасын төлөп атат. Мына достор. Ушундай шап бизнес. Колу билген жигиттер ушинтип шапты арендага алып алып, ичине бүт каражаттарын баарын коюп алып, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта машинасын оңдоткон киши келип акчасын төлөп кетти. А могу эмне? Компьютерден диагностикабы? Диагностика. Силер кыласыңарбы? Ооба, компьютерден диагностика кылабыз. Бул деген Snap-on базарлык баркынасы наркы $2700 турат. Бул болсо машинанын ичиндеги болгон эмени ошибкаларды көргөзөт. Андан сырткары еще ар бир тетигин, ар бир механизмди өзүнчө тестировать эте алат. Бул жакшы эме, бул көп нерсени көргөзө алат. Бул биздин основной курал да. Жакшы. Бияктан офисиңер бар экен, тамак ичкен жери бар экен, э? Ооба, тамак ичкен жери бар. Артта деген күтүүчү жайы бар. Көрсөк болобу же? Менен кирели. Жүр анда кирели. Толук көрсөткөнгө аракет кылалы. Бул жака машина оңдотуп келип калсаңыздар, бул жака офиске кирсеңиздер болот экен. Күтүүчү жай бар экен. Бул жака отурасыздар. Мияктан машинаңарды баягы оформить этип дегенде. Тажмалын айтып берип, маселелерди ушул жерден чечебиз. Анан биз жаңы ачылып аткан себептен азыр биз деген бул жерде кичине актап туруп, анан эме коё болуп атабыз. Бир телевизор коюп койсок, кичине ыңгайлуураак жай болуп калат. Анан баса белгилөөчү жерсе, бүгүн 24-үндө биздин деген paint box келет. То есть бул жерге ичи шаптын жарымын уже покрасочный кылып ачабыз. Кыскасы 25-нен 26-сынан баштап покраскага, жестянкага, боёкторго, тетнемелерге уже элдерди кабыл ала баштайбыз. Абдан сонун. Кес, репер. Мына эмесин коюп коюштур. О, бул эмне? Кыргызстандын эмелери го дейм. Биякта эки сонун неме бар экен, кресло бар экен. Бул жакта жигиттер отуруп алып, принимать этип, биякта ар жагында ажатканасы бар экен. Абдан сонун. Жакты мага шап, абдан сонун экен. Жакты. Бул жакта да бир машина жасалып атыптыр. Так, Анал байке. Ага. Сиз келген үчүн сизге рахмат. Эмеде жанагындай атактуу кишилер биз жака барганда тай мингизет, чапан жабызат. Биздин тайыбыз, чапаныбыз жок. Сиз көрүнүктүү популярный киши болуп калдыңыз. Сизди көп киши көрүп атат, көп киши артыңыздан жолдоп атат. Сизди көп киши сыйлайт. Биз да ошо сыйыбызды билгизип, ондай эмени берип коелу, белегибизди. Белектин жакшысы колго жасалган дейт. Бул менин атам жасайт, мынычы. Абдан сонун. Сизге белек бул деген эме да, абдан чоң рахмат. Бул деген колго жасалган буюмга эч нерсе жетпейт. Завод, фабрикадан чыкканга караганда колдон жасалган. Болсо акчардагыңызга камчы салып күлүк болуп жүрө берсин. Абдан жакшы. Бизден алып калыңыз. Достор, Нурмат Инвестке абдан чоң рахмат. Көрүңүздөрү, абдан сонун кымбат. Чет мамлекетте жүргөндө мындай белектер абдан кымбат да. Сонун белек берди. Анан ак чардакты баягы чапкылап Американы кыздырыш үчүн камчы берип койду. Абдан чоң рахмат, Нурмат Инвестке. Ишине ийгилик каалайбыз. Бул ачкан бизнесиңер деп коелу, өнүгүп өссүн. Эми көптөгөн мекендештер келет болуш керек. Силер мекендештер үчүн эми колдон келген жардамыңарды бер деп жолдо калтырбай, көптөгөн мекендештер оокат кылалы деп бул жака эмегелеп атпай, доставкада иштеп атышат. Машиналар бузулуп калып атат. Көбү мага чалып калат. Машинам бузулуп жолдо калдым деп. Эми жолдо калбайсыңар. Мына Чикагода иштеген мекендештер Нурмат Инвест өзүнүн достору менен, коллегалары менен силерди куткарып турат. 24кө 7 эвакуатор даяр. Жакшы, анан мындай салам айтып Кыргызстанга. Элибизге салам, кыргыз элибизде аманчылык болсун, жерибизде аманчылык болсун, элибизде ынтымак болсун, жерибизден элибизден береке кетпесин, баарыбызды ийгилик коштосун, бири-бирибизди колдоп, ынтымагыбыз жазылбай, ар дайым бирге жүрө берели. Сизге да чоң рахмат байке, ишиңизге ийгилик, сизди Кудай колдосун. Чоң рахмат. Достор, анда коштошолу. Нурмат Инвест менен мен бүгүн гана кезип атам биринчи жолу. Бирок буга чейин Нурмат Инвест пикап трак айдап жүргөндө биз Instagram баракчадан түз эфир кылып, абдан сонун маалыматтарды берген. Мына бизден чыган жигиттер бул Америкага келип, аракет кылып, оокат кылалы деп жүрөт, кыргыздын атагын чыгарып, желектерди желбиретип жүрөт. Анда колдойлу бирибизге. Силерге абдан жакшынакай чоң ийгилик, ой тилек максаттарыңар ишкасын, Чоң рахмат байке. Бадарак үчүн абдан чоң рахмат. Камчалап атабыз, мекенибизден гербин алып атабыз, Чоң рахмат.